Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Арена көрсөтүүсүн түз эфирде улантуудабыз. Дагы бир ирет жалпы жамаат бардык кыргызстандыктарды КТРК спорт каналынын атынан дагы бир ирет куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Кирип келген жаңы жылыңыздар менен. Бүгүн биздин студиябызда 2020 жылдын эң биринчи деген мына коноктору келип отурат. Азиз Мусаев агабыз, Жолборс спорт клубунун машыктыруучусу. Азиз мырза, саламатсызбы? Кош келипсиздер. Ошондой эле мына студиябызда Урмат Советбек уулу, спорт чебери, биздин Кыргызстанда эми көп эле көрөрмандардын бардыгы Урмат биздин спортсменди, Урмат мырзаны бардыгы эле билип калса керек. Көптөн бери мына азыр Кыргызстан желегин желбиретип, бир гана мына Казакстан, Россияга чейин мына барып келди. Дагы мына ушул студиябызда Кудабай Кубанычбеков жана Эркинбек уулу Азатбек. Кош келипсиздер. ММА мушкерлери. Эми эң биринчи мына чу дегенде эле 2020 жылды кадам шилтеп силерден баштадык, ММА мушкерлерден. Силер дагы эми жаңы жыл майрамыңыздар менен куттуктап кетмекчибиз. Жаңы жылды кандай тостуңар? Эми негизи мындайча айтканда жөнөкөй кишилер, бизге окшогон кишилер, мындай машыкпагандар эми түшүнүктүү, кандай тосуп алабыз, эмне кылабыз, эмне ичебиз, анын баардыгы түшүнүктүү. Эми спорт менен машыгып, мушташ болобу, волейбол болобу, футболчусу болобу, эми профессионал деңгээлинде болуп жүргөн мушкерлер, спорт менен машыгып жүргөн кишилерге эми негизи менин оюмча кыйын эле болуш керек. Себеби дегенде режим деген бар, тиягы бар, биягы бар, суудан башка эң жакшы дегенде эле бир чай ичсеңер керек, сөздүн ачыгы. Жаңы жылды кандай тостуңуздар? Азиз мырза, сизден баштайлы. Биз кандай десек, биз тозгон жокпуз, просто көлгө барып, үйгө барып, мамамдын жанында болуп, бир тууган сестренкам, братчикалар менен жүрүп, үйдө эле отурганбыз. Анча-мынча мындай куттуктап койдуңар. Жок. Куттуктаганда жоксуңар. Жаңы жылыңар менен деп айтып койгон жоксуңар. Коюңуз. Айта албайм. Ишене албай атат. Жок, айта албайм муну. Жакшы. Үйдөгүлөрүңүзчү кандай? Эми жаңы жыл деген эми азыр ар кандай ой пикирлер келет. Бирөөсү майрамдайбыз дейт, бирөөлөр майрамдабайбыз дейт. Силердин үй бүлөңөр кандай мындай көз караштарыңыздарга? Жок. Меники да мамам да түшүнөт. Анан бир туугандар бүт эле түшүнөт. Майрамда болуш, Азиз келатат десе эле баары. Жок, мамам мен келгенде эле мамам кандай тамак жасап берет. Тамак жасап берет, таптык тамакты. Жакшы. Урмат, Кудабай, Азатбек, эми силер эми Азиз мырза, Азиз агайыбыз эми түшүнүктүү. Бул майрамдаса дагы, майрамдабаса дагы эми тияк бияк эми жумушу көбүнчө ошо үйрөтүп, машыктырып, эми силер болсо азыр эми мындайча жана орус туугандарыбыз айткандай действующий мындай мушкерлерсиңер. Силер кандай майрамдадыңар? Биз үйдөгүлөр менен эле мындай эле отурдук, бирок тозгон жокпуз. Бирок туугандар болуп эле, чогулуп эле бир үйдө эле болдук. Андай деле өзгөчө деле тозгон жокпуз да. Ошол эле болду, мындай өзгөчө деле эчтеке болгон жок. Мурун кичинекей маалда жакшы тосчубуз, азыр кызыгып эле жок. Жакшы. Азыр бир аз убакыттан кийин Кудабай, Азатбек биздин мушкерлерибиз менен бир аз убакыттан кийин жакшылап таанышабыз. Ага чейин Азиз мырза 2020 жыл келатат. 2019 жыл бир четинен жакшы жыл болду, бир четинен эми анча-мынча кыйынчылыктар болду. Деги эле негизи айтып келгенде. Азыр эми ушул 2020 жылга кандай бир пландарыңар бар? Азыр мына Караколдо, Бишкек шаарында 2 буюрса Жолборс спорт клубу иштеп отурат. Мына балдар өсүп атышат. Өсүп мына жакшы тажрыйба алып, мушташып калгандардын баардыгы мына уже чет мамлекетке чыгып атышат. 2020 жылга кандай бир пландарыңыздар барбы? Пландар бар, буюрса иншалла. Мына 20-сында буюрса балдарым барат, Ош, Араланга, буякта үчөтөн буюрса курга мушташат. Жакында келе жаткан февраль жакта тиги Одикеев Алмаз байке бар, ошол буюрса Жолборс тиминин клубунан ММА өткөзөт шаарда. Куценко Константин Иванович да жакында МАФтын президент болду, ошол буюрса тоже өткөрөт. Көп турнирлер негизи көп да. 2020 жылдан азыр көп планда даярданыш керек иншаллах.
Буюрса ошого бүгүн келдим. Көлдөн келип балдарым үчүн келип мына кичине тренировка кылдырып чыгарыш керек иншалла. Отпуск бүттү, Бул кайра бүттү, тренировка. Балдарым кайра давать балдарды этпесе машыктыруу. буюрса бүттү да. Жакшы. Кесиптештерибизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Айтып кеткендей, мына бүгүнкү эң биринчи жолу келип отурган биздин конокторубуз Кудабай Кубанычбеков, Эркинбек Улазатбек, ММА мушкерлери. Дагы бир жолу кош келипсиздер. Эми өзүңөрдүн бир мындайча айтканда кандай бул спортко келгениңерди, Азиз агайыбыз менен кантип таанышканыңарды бир төкпөй чачпай бир айтып берсеңер. Азат, сизден баштайлы. Саламатсыздарбы, кыргызелим. Биз деген ушул спортко 2017-жылы келдик. Азиз агайыбыз менен биз Инстаграмдан табышып калдык. Азиз агайды таап, ушинтип залга деп кызыгып ушул Азыр негизи эле көбү сүйүүсүн дагы спорт клубундагы жалаң эле ушу Инстаграмдан таап калышыптыр. Эң келесиз. анан Азиз агайыбызды таап эле мен ойлогон эмесмин мынчалык медальдарды алып ушинтип утам деп. Мына менден спортчу чыкпайт деле го деп. Бул келгениңиздин эң негизги максаты жөн эле ошо. Жөн эле Спорт менен машыгып, өзүм үчүн кылайын деген эмем болчу. Андан кийин Азиз агайыбызга келип эле ушинтип Азиз агайыбыз анан турнир бар деп калды. Биринчи чыкканыбызда эле Азиз агай Кутсенко Константин Ивановичтин жардамы менен чыктык. Биринчи Азияга чыктым. Ошо Азияга чыкканда эле эң биринчи турнирим ошол болду. Анан ал жактан 3-чү орунду алдым. Биринчи казак мушкерин уттум. Казак мушкерин утуп бул кайсы жерде болуп аткан? Бишкекте болду, Газпромдо. Бишкекте болуп аткан. Газпромдо ошо казак баласын уттум. Анан кийин ошентип биринчи жолу өмүрүмдө биринчи жолу медаль алгандан кийин өзүм эметип калдым. Кызыгып, ушундай спорт улантсам болот экен да, менден дагы бир нерсе чыгат экен да деп. Азиз агай, азыр бир суроом бар. Мисалы, азыр балдарды өзүңөр көрүп, могу баладан бирдеме чыгат же могу мушташ керек, бул чыгыш керек деп кандай бир өзүңүз насаат айтасызбы же бул кандай? Мисалы, же тандап аласыңарбы? Негизи тандабайм мен. Келсе көп айтат, менден чыкпайт го деп. Это желание человека, да. Буну көрүп, мындай эле көрдүм. Он пришел, стойкасы жок, эчтекеси жок. Анан мен ойлодум азыр, может. А бизде зал жок. Ошондо зал жок. Мы ботанический садтан тренировка кылчукпуз. Лапа иштетип, мына 4 күн болду. 4 күн эле келди. 4 күн ичинде лапа иштедик экөөбүз, анан Азияга чыгаргам. 3-чү орун алды. Мен карабайм. Коркок болобу, любой бала болобу, мындай уже 30 жашка чыкса да ала берем да. Карабайм. Азат, улантабыз. Анан Өзүбүздүн ушундай биринчи жолу чыккандан кийин утсак болот экен, анан өзүбүз эме кылып калдык, ушундай өзүбүзгө ушундай чемпион болом деген максат коюп калдык. Анан көптөгөн турнирлерге чыктык. Турнирлерге чыгып, ал жактан биринчи орундарды, экинчи орундарды алдык, 3-чү орундарды алдык. азыр мына Азиз агай айтып кетпеди, бул студияга келсем эле камераны көрүп мындай бир сүрдүү болуп эле бир коркунуч сезимдер келе берет депчи бир. Анан эми октагонго чыгып атканда деле бир кандайдыр бир сезимдер болсо керек. Ооба, октагонго чыкканда, эң биринчи чыкканда коркунуч болгон. 2 жолу чыкканда коркунуч болду, андан кийин уже көнүп деле калдым да. Чыкканда көп мындай коркуу сезимдер жок. Утам деген эме болуп калды оюмда. Анан ар кандай чыкканда көп чыккан балдар болот, утуласың, аларга ошолорго атайын даярданып, ошолорго атайын утуш үчүн ошолор менен тренировкаларды улантып эметип калат экенсиң. Жакшы. Салмаңыз? Салмагым 61 килограммда эметем, урушам. Жакшы. Кудабай? Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен биринчиден суроо берип кетпеңизби? Бул спортко кандай болуп келип калдың деп. Мен бул спортко негизи өзүм башында бокс боюнча тренировка кылчумун, 5 сары клубунда. Ал жакта ММАга чейин. ММАга чейин. Ошо 5 сарыда бокста өзүм негизи кичинекейде кыялым боксер болсом деген кыял болчу. Анан бокста жүрүп 1,5 жылдай кылдым. Ал жактан городко чыгып, андан дагы мындай жеңиштер жакшы болбой калды. Анан ошондо Азиз агайлар менен таанышып калдым, залдан көрүшүп. Анан Азиз агайлар барып калчу биздин залга дагы келип. Анан көрүп, чыксам деп мен деле ойлонуп койгом да. Анан кийин ошол Азиз агайга айтып, чыксам болобу десем, болот, жакында боло турган болсо эле мен сага айтып коем деди. Анан
Азиз агай бир күнү эле ошо Инстаграмдан жазып калды, ушундай болот экен, чыгасыңбы деп. Анан чыгам деп ал кезде 71-ге мушташтым. Ошол 71-ге чыгып, ошондо эле чемпион болуп, ошондон кийин кызыгуум артып кетти. Анан ММАга кызыгып, ошондон кийин Азиз агайга өттүм. Азиз агайдын колуна өтүп, тренировка кылып, андан кийин көптөгөн турнирлердин чемпиону болдук. Кудайга шүгүр. Жакшы. Мо жакында эле биздин дагы бир коногубуз Алексей Федосеев болуп кеткен. Анан экөөбүз сүйлөшүп отуруп, ал дагы бир кеп салып калды. Кикбоксингди азыр мына жыйынтыктап баары эле билсе керек. Эми азыр ал дагы ММАга чыгып калды. Южный Кореян промоушнуна чыгып биринчи азыр эң биринчи дегендей медалин алып келди. Анан ошондо да мен сурадым, ММА менен жана кикбокстун айырмасы же кыйынчылыктары барбы десем, ошо кикбоксинг мен үчүн кыйыныраак болду дейт. Темпо ритм аябай чоң. ММАда болсо анча-мынча мындай эс алып бир жерден күрөшсөң мындай паузалар болот экен. Ошосу мага аябай жакты, оңоюраак болду деди да. Эми сиз мисалы бокс менен салыштырсаңыз, бокстун деле темпи аябай чоң, анан кийин көптөгөн күч керек, мындай аң сезимди иштетиш керек. Анан ММАда да эми азыр чыгып жүргөндөн кийин мындай бир салыштыра аласыңарбы? Кайсынысы кыйыныраак же кайсы жагынан, мисалы тренировочный процесси мындай болчу, бияктан соревнованияларда мындай болуп калды деп. Мен үчүн мында бокс кыйыныраак болду. Эмнегедир? Бокста анын үстүнө да мындай вес кылганда любой эле спортсмен кыйналат. Анан ал взвешивание бүгүн эртең менен болсо, бүгүн кайра бой болот да бокста. Вес кылганда кыйналып каласың да, кайра восстановление боло албай каласың. Бул ММАда болсо, вес куйсуң. Мисалы мен 77ден 71ге куусам, бир күн убакыт берет, бир күндөн кийин анан бойда, бир күндө жакшы восстановление боло аласың. Ошол ММА мындай оңоюраак деп ойлойм да, бирок тренировкасы, конечно, оор эле болот, оор эле болот. Канчалык мээнеттесең ошончолук эмгек келет деген. Ушул боюнча бир ой пикириңиз болсо. Негизи олимпийский спорт он всегда тяжелее ММАга караганда. И травмоопасный это бокс, да, негизи ММАга караганда, кикбокс. Он прав, то что там борьба спасает, борьба менен иштейсиң, көбүрөөк травма азыраак да. Ошончо. Жакшы. Урмат, азыр эми айтып кеткендей, урмат көп эле мисалы азыр көп жылдан бери машыгып, тиягына да барып, биягына да барып, чет мамлекетке да барып көп эле көрүп калдыңар. Эми ушул эң негизги жаңы баштап, жаңы мушташып келип аткан бул мушкерлерге кандай бир насаат мындай бере аласыңар же кандай эмеден башташ керек? Кайсы спорттон дегендей. Анткени эми айтып кетүүчү нерсем көп эле берсе керек, урмат греплинг боюнча дагы мына спорт чебери. Менин айтарым вольный жакшы экен. Ошондон күрөш баштасаң. Жакшы бир базаны берет деп көбүнөн эле угам да. Самбо вольный очень хорошо. Вольный жакшы экен да. Ошону менен күрөшүп жүрө берсең кийин бойго да жакшы, мисалы күрөшкөндө. Көп нерсени чечип коет да күрөш. Партериң болсо да жакшы. Сойка көп нерсени чече албайт да, ал случайно эле болуп калат да. Уруп түшүрүп алышы мүмкүнсүң, мындай болушу мүмкүнсүң. Күрөшкөндү билсең ошол эле жакшы. Эң негизгиси. Күрөш менен башташ керек деп айтарым. Базасы. Азыр мына 2020-жылы жакында боло турган Ошто жөнүндө айтып берсеңер. 20-сында январда тиги Ош Араванда Каблан деген турнир болот. Ошо сүйлөшүп балдарымды, 8 баламды жөнөтүп атам. Ошол Абукеев Эдил байкелерге, анан Кобукеев Эдил байке, Обукеев Алмаз байкелерге чалып жардам бергиле деп сураныч. Акча менен жолго, то бизде акча жок, балдарыбызда. Анан ошол сүйлөшүп курларга коюп бергилечи, хотя бы 3 баланы, 4-5 бала курга мушташ. Бул да жалаң Кыргызстандын областынан келген спортчулар. Ошолор жок, областтын эмес. Меникилер буяктан болот, анан Өзбекстан менен койдуруп атышат. Сүйлөшүп
өзбек туугандар менен булар мушташат. Ошолорго кайра эле суроо кимден Костя байкеге чалдык, Куценкага сураныч, менин балдарым даярданып атышат, чыксын могу копилкага кур негизи керек экен да. Негизи медаль деген диплом азыр мындай мода эмес го, азыр мына курс деген мындай көбүнчө кур кийген бул өзгөчө бир башкача да эмоция болуш керек. сүрөө, элдери да башкача, мына жакшы мыкты боецтер экен деп. Азыр диплом, медаль, все продается, покупается дегендей. Ошондой да. Жакшы, жакшы. Азыр эми бир аз жанагы машыгуу жөнүндө, машыгуу системасы жөнүндө айтып кетсек, азыр мисалы болуп аткан турнирге канча убакытта ушу балдарды даярдап, кандай бир чогулуш, сбор өткөрөсүңөр? Честно сказать, у нас время мало очень. Аз эле, убакыт аз эле. 10 күн бар, 10 күн ичинде буларды даярдаш керек. 10 күнүн ичинде иншаллах Аллахтын дуасы менен буюрса, может утушат. Негизи ошондой эле да биздики. 10 күн убакыт бар. 16-сы, 20-сында, 16-сы, 17-синде кетет булар. 10 күн иншаллах даярданабыз. Стараться будем, чтобы они выиграли, да. Жакшы. Эми азыр дагы жана айтып кетпедикпи могу кроссфит жөнүндө? Көбүнчө азыр бир гана бул ММА мушкерлер, бир гана алар эмес, хоккейисти деле, футболчусу деле баардыгы азыр кроссфит менен же жөн эле жүргөн кишилер деле кроссфит менен машыгып калды. Эмне үчүн силердин оюңар боюнча кроссфиттин деңгээли аябай мындай өсүп кетти? Эмне үчүн көбү ушуга мындай кызыгып башташты да, кроссфит мындай берет экен, тигиндей берет экен деп? Негизи кроссфит он очень полезный для ММА спортсменов, для любого спортсмена, кто боями занимается, выступает. Кроссфит, но не каждый это будет делать, потому что сейчас везде платное. Менин балдарым мына бүгүн кайра эле Куценкага, Костя байкебизге чалып, мына бүгүн булар экөө барышты кроссфитке. Вес гонять этебиз деп, анан кичине кроссфит, дыхалка ачып, физика чуть-чуть по-любому керек да, нерсе керек да булар. Ушундагы урматтан сурап алсак, кроссфиттин өзгөчөлүгү? Кроссфиттин өзгөчөлүгүн менин түшүнүгүм боюнча физика керек болот. Көп нерсени деле чечип болот физика. Мен физик болбосом, сопернигим физик болуп калса, физикам жетпей калат, мисалы болевой, сойлевойлорго же проход күрөшкөндө. Ошон үчүн физика керек дейм да. Ошондуктан азыркы көбүнчө учурларда баардык эле кроссфит деп эле өзүнчө кроссфитти дагы эметип калышты. Өзүнчө бир спорт кылып калышты. Бирок антип деле айтып отурсак, көп эле жаракат болгондор көп экен. Жана калса жүрөгү кармап, ошол кроссфит учурундагы жыгылып калгандар бар экен. Андай учурлар болбош үчүн, ошо тренировочный процессти туура мындай караш үчүн кандай бир системабы же кандай өзүңөрдүн мисалы балдарыңарды карайсыздар? Негизи балдарым, честно вот сказать, балдарым кроссфит негизи ал керек, но бир жумада 1-2 жолу да, но не постоянно. Алда опасный да, жүрөктөн. Анан бизде мына кроссфит көп жок, зал кичинекей, көрдүңүз конокко келгенде. Бизде жок мындай гантель, мантель дегендер. Буюрса иншаллах күтүп атабыз. Менин балдарым результат көрсөткөндө, может, байкелер чыгып жардам беришет. Кроссфит анан уже түшүнөбүз да көбүнчө кроссфит не экен. Азыр биз без кроссфита вот так эле тренируемся. Без кроссфита без ничего. Но кроссфит он, если негизи бир жумада 2 жолу жетет ал. Не каждый день. Жүрөккө да нагрузка берет. Тем более азыр жаштар кандай? Мурунку жаштар, я помню, при Союзе, да, там biz когда маленькими были, убагында жатчу, уктап, азыр каяктан Инстаграм, телевизор, телефонны, таң аткыча уктабайт балдар. Эртеси күнү кайра тренировкага келбей. Кайра эртеси күнү кросс чуркайт, анан тренировка кылат, анан жүрөгү чарчап калат да. Ошон үчүн тоже, да, это опасно. Ушунун баардыгындай контролдоп, өзүңүз карап турасызбы мындай? Каяктан карайсың, алар в разных местах. Просто бизде группа бар, Жолборстун группасы. Ошого жазып коем, урушуп коем, жаткыла вовремя. Көптөрдү көрөм да, мында уктабайт.
негизи спортсмен карасаңар эле баары онлайн онлайн жакшы жакшы Кудабай Азатбек мына буюрса ашып кетсе мына ага айткандай 10 күндөн кийин чоң турнир ошого бир гана күбө болбой ошонун катышуучу болот экенсиңер кандай даярдык көрүп отурасыздар кандай ушул жанагы дагы бир жакшы бир сөз бар го тяжело в учении легко в бою депчи ошол мына бойго чыгып атканда кандай бир машыгууңар жөнүндө бир айтып койгочу бойдун астында машыгуу буюрса 2020 жакшы башталды биз жаңы жылга өзүбүздүн ар ким өзүнүн жерине барып бир туугандар менен жаңы жыл тосот эмеспи анан ошол айылда мен жакында келем деген ойдо жок эле жатсам ошо Азиз агай айтып калды жакында поездга чыгасың кел деп анан келдик ошо келип буюрса баштадык 2 маал тренировка кылып Кудай буюрса жакшы тренировка Азиз агай бүгүн көлдөн келди ошо Азиз агайды да күтүп аттык агай келсе агай менен чогуу бирөө артыңан коолап тренировка кылып турса кылдыртып турса жакшы да кичине мындай стимул берип анан могу машыгып атканда эми мындай кээ бирден адам талыгып калат бүгүн кичине мындай бир өткөрүп коеюнчу деген бир ойлор деле кетет болуш керек ар бир эле кишинин мындай талыккан бир убактысы болот да ох мына бүгүн чарчадым мындай кылайын тигиндей кылайын деген бир ойлор кетеби кээ бирде ошондой келет кээде мен чарчадым барбай эле коеюн же тренировкага башым ооруп атат же погода не то болуп атат ошонун баарын эле ошондой маалда мындай өзүңдү өзүң кыйнап үйдөн эптеп чыгышың керек да үйдөн чыгып залга чейин келип алсаң залга кирсең болду андан ары дальше уже тияктагы балдар менен аралашып атып эле башың ооруганды унутуп каласың мен деле кээде ошо баш ооруп мындай же настроение жок бирдеке болуп атып мындай азгыруулар болот да бирок ошол маалда өзүмдү өзүм түртүп атып болбой эле чыгасың анан залга келгенден кийин уже ар ким менен сүйлөшүп же тренировка кылып атып эле уже аралашып кетесиң да жакшы Азат сиздики кандай биз 2020 тренировкаларыбыз жакшы башталды буюрса эми ушул турнирге чейин биз талыкпай эмгектенип утканга аракет кылабыз кудайым буюрса Кыргызстан желегин көтөргөнгө аракет кылабыз ошол тренировкаларыбызды үзбөй кылганга аракет кылабыз анан мисалы көбүнчө бир 5 жылдан кийин 6-7 жылдан кийин жада калса өмүр бою мисалы ринг болобу октагон болобу көбүнчө мисалы балдарга ата энелер аябай мындайча айтканда жүрөгү ооруп эми элестетсек эле баласы чыгып эле рингден мушташып атат тияктан мушташып атат анан ата энеңер мындай бир туугандарыңар кандай карайт бала мушташпай эле койчу деген бир сөздөрдү айтышабы башка эле бир эмгектин бир чебери болчу дегендей бир сөздөр болду беле ооба андайларды да айтышат үйдөгүлөр чыкпай эле койчу ушундай травма болот башыңа оорулуп каласың деп анан эми алар телевизордон көргөндөн кийин аларга коркунучтуу көрүнөт да биз октагонго киргенден кийин өзүбүздүн эмебизди билебиз травма болот бирок лечение кылып туруш керек анан кээ бир туугандарым колдошот эжекелерим бар байкелерим бар ушундай молодец деп мындай поддержка берип мага чыкпа дегендерге эметпейбиз өзүбүздүн эмебиз үйдүн улуусубуз анан өзүмдүн эмемди өзүм чечем да мамам апам менен кеңешип эле эң жакшы бизде деле үйдө папам менен мамам көбүнчө каршы болот чыкпай эле койбойсуңбу травма аласың депчи көбүнчө бокс менен машыгып жүргөндө да ушундай эле айтышчу беле бокс менен машыгып жүргөндө бокста соревнование мындай көп болбойт да жылына бир 3 жолу болот город болот Киргизия болот ошо городдон өтүп кетсең Киргизияга чыгасың ал маалда деле көп мындай эме кылчу эмесмин үйдөгүлөргө деле мындай соревнованияга чыгып атам деп мындай көп деле болбойт жылына чыксаң бир 2 жолу чыгасың бул ММАга келгени мен уже тынбай элем да бир соревнованиядан кайра бирине өтүп элечи анан уже болдуго эс албайсыңбы дегендер болот да кээ бирлер колдойт өзүмдүн байкелерим эжелерим колдойт финансы жагынан берип турушат кээ бирлер ошол жакшы урмат сиздикичи меники деле каршы болгондор болот туугандарыман кылбай эле кой болду кылсаң мындай дилесибей эле кыл урушпай эле кой орукчан болуп каласың мындай болуп каласың дегендей болот бирок мен айтам токтотпо эми деп элечи жакшы дагы алдыда бир максаттар бар ошону ишке ашырыш керек деп жакшы эң жакшы эми Азиз агай силер деле эми ата энелер чалып калган убакыт болду беле мисалы эми көп эле азыр бул
канча жашка бала чыкпасын өз ата энесине ар дайым кичинекей жөжө болуп көрүнө берет экен да, анан болду беле ата энелер чалып киргизбей эле койчу же машыктырбай эле койчу, тигиндей мындай кылбай эле койчу деген. Вчера я с ними братишку хотел отправить, мамам рұқсат бербей. Когда мать, даже вот Куранда да бар, сүннетте бар, если мать дуа не даст, тогда не выиграет. Потому что мамамдын дуасы эң күчтүү болот. Негизи, когда мать, она против, лучше ее послушаться, да, негизи. Угуш керек да. А вот башкалардын ата энелери мындай айтып калган учурлар болду беле? Жок. Например, да, вот страшно драться там, бизде, мен да коркуп атам, жакында вот токмокто бой болду. Мен балам бирөө нокаут түшүрүп, бир баланы. Коруп кеттим, жүрөгүм натуре коруп кеттим да. Менин балам нутту, но мен коруп кеттим тиги. Сразу боорум ооруп, аны кайра 100 жол кечирим сурап, балдарымды тоже мындай. Но это спорт. Спорт негизи мындай, она как наркотик, да. Если он начинает, когда мындай боецтер утуп баштаганда, они хотят еще больше заниматься. Они хотят достижения, да, своих. Азыр жакшы нерсени айтып кеттиңер. Мисалы силер эми бир четинен бооруңар ооруп, кой тигин эмеси жыгылып калды. А мисалы ушул моментте мушкерлердин сезими кандай болот? Мисалы жыгылып калды, нокаутка мындай бир ой кетеби? Бул эмне болуп калды же дагы барып мындай добивать этип салган бир ойлор болобу эле, кандай ойлор болот? Жок, эми ал жактан каршылашыңды өзүң да сыйлашың керек. Ал жакта мисалы баягы салгылашуу бир илгеркидей бир нерсе болуп аткан жок да. Ал жакта мисалы утушуң керек болду. Ал жерде өзүң соперниңди сыйлашың керек да. Сыйлабасаң ал спортсмен өзү соперниңди сыйлашы керек негизи. Андай добивать этип нокаутка чыгарып добивать эткен учурлар болгон деле эмес. Жакшы. Эми дагы бир аз убактыбыз бар экен. Бүгүн Азиз агайыбызга атайын бир силердин бир жеке бир блиц опрос даярдап койгом. Бул суроолор болот. Бир гана силерге. Ошол суроолорго ооба же жок, же бир сөз менен жооп берсеңер болот. Бир сөз менен. Ашып кетти өлдү дегенде бир 2 сөз болсун. Суроолордун баардыгы эми орусча түзүлгөн, орусча берем. Так, даярсыз? Суроолор болсо, эми кечке эле жанагы спорт боюнча суроолорду бере берип, эми уже тажасаңар деле керек. Бул жакта бир дагы суроо, мындай спорттун суроосу эмес, мындайча айтканда. Эң биринчиси, когда вы в последний раз плакали дейт? Если последний раз, наверное, 2 месяца назад. 2 месяца назад. В мечети плакал, да? Жакшы. Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы 3 желания загадали? 3 желания загадал бы: здоровья, имана побольше. Больше ничего не хотел. А 3? 3, вот чтобы спортсмены росли, да, побольше. Что бы вы хотели изменить в своем прошлом и почему? Хотел бы я изменить, если бы я был бы обратно, мне дали бы возможность, молодость, я бы заново все по-другому изменил, да. А самый главный совет, который вы даете своим подопечным? Ну, я хочу дать им совет, какой, чтобы были, ну, у них иман был, чтобы намаз читали, 5-кратный намаз, иншаллах, чтобы они никогда травму не получали и всегда спортом. Я хотел бы, чтобы они наш флаг до конца поднимали, чтобы нас люди знали побольше. Отлично. Считаете ли вы себя примером для подражания? Считаю примером не таким, я считаю примером, хочу, чтобы все были жакшы адамдай, жүрек таза болгон. А сейчас все же беспредельщики, многие беспредельщики любят везде. Ну, айтпай эле кой, многие заметил. На что вам не хватает смелости? Смелости? Девушкам, наверное, в любви признаться. Эмнеге? Билбейм, уяла берем. Я люблю тебя деп я, по-моему, не говорил. По-моему. Айтсаңыз апаңызга да. А маме говорю. Маме каждый день, мать это святое. Чем бы вы занялись в последний день своей жизни?
Чем бы я хотел заняться? Дал бы Аллах мне имана, я бы хотел заняться, честно, исламом, да, иншаллах. Больше ничего нет. Чего вы боитесь? Кроме Аллаха ничего нет. Так, хорошо. Какие мечты детства вы воплотили в жизнь? Если честно, детство мечты я не воплотил. Ничего, я из этого хочу обратно маленьким стать, да. Кого вы считаете примером для подражания? Примером. Честно, тут что-то, не знаю, кого взять, вроде нет, никого Нет. же нет. Ясно. Чоң рахмат. Атайын біздің Азиз ағайымызға арналған блиц опросымыздағы жиынтықталды. Уақытымыздағы біраз бар екен. Анадағы мына біздің жаш мырзаларымызға мындай бір сұрауым бар. Алдыға қойып отқан қандай бір мақсаттарыңар, бір мындай пландарыңар бар? Жақын қарада мен мондай планды ишке ашырышым керек деген. Жақын қарада мен ушу Ошко барып Каблан турниринде ушу курду алсаммы деген плаймем бар азыркы жакынкы менде. Анан кийин дагы аман болсок дагы көрөбүз. Анан быйыл окуумду бүтөм. Ошо окууну бүтүрүп дагы окуганга аракет кылабыз буюрса. Жакшы. Мындабай. Менин планым жакын карада ушул Оштогу эле поюз. Азыр мен баарын токтотушум керек. Ошол эле поюз түш көрсөм да ошол поюзду түш көрүп, тренировка только. Анан эс алып кайра тренировка, ошол эле планым. Жакшы. Меники деле ошол эле. Араунда өтө турган бойго эле даярданабыз азыр. Ошону утсак Кудай буйрса, андан кийин Жолборс тимдин кубогу өтөт. Кайра эле ошого даярданабыз. Бойлор көп, бирин өткөзсөң экинчиси чыгып берет. Ошолорго эле даярданып, быйыл буйрса, Кудай буйрса, ден соолук берип турса, көп бой өткөзөлү деген ниеттебиз да. Жакшы. Эми коштошууга дагы убактыбыз келип калыптыр. Эми ар бирөөңүздөр урмат истен баш берели. Кыргыз элине бир саламыңызды айтып, көрөрман телекөрүүчүлөргө бир ысык саламыңарды айтып, коштошуп кетсеңиздер болот. Не демекчимин, ушу Кыргызстаныбызда тынччылык болсун, токчулук болсун, кыргыз элим ынтымактуу болсун. 2019 жетпей калган ийгиликтерин 2020 жетишсин. Ошо кыргыздын спортсмендери Кыргызстандын желегин бийик жерлерде желбирете берсин. Чоң рахмат. Жакшы каалоо тилек болду. Кеңес Кудабай. Биринчиден мен кыргыз элинде 2020 кирип келген жаңылыгыңыздар менен жана мен ушул учурдан пайдаланып агайыма ыраазычылык билдиргим келет. Азиз агай болбогондо биз бул жетишкендик ийгиликтерге жетмек эмеспиз. Азиз агайга чоң рахмат. Азиз агайга биз күндө эле айта бербейбиз, бирок мындай элдин көзүнчө айтып калалы. Ошол анан ата-энеме дагы чоң рахмат, ошол өстүрүп ушул эрежеге жеткирген. Ошол бардык спортсмендерге ийгилик. Жакында боло турган соревнованияларды жакшы өткөрүп алгыла. Чоң рахмат. Азат. 2020 кирип келген жаңылыктар менен сиздерге кааларым чын ден соолук, узун өмүр. Бардыгыңыздар ден соолукта болуңуздар. Анан ушул учурдан пайдаланып ушул агайыма, Азиз агайыма, анан Куценко Константин Ивановичке рахматымды айткым келет. Анан ата-энеме, Тайне Таятама дагы чоң рахмат, ушинтип ушул даражага жеткиргендиги үчүн. Анан мени тааныгандарга дагы салам айтам баарына. Ошол. Чоң рахмат. Эми Азиз агай кезексизде. Биз да айтайлык, да? Башымчалап коюңуз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Я бы тоже хотел пожелать рахмат всем кыргызскому народу. Анан силерде жаш балдар тынч болсун. Как говорится, пусть жаштар тыштан мушташпай өзүнү көрсөтсө, клеткага чыгып, спорт менен машыгып, өзүнү көрсөтсүн, желектерди көтөрүп, коргоп. Анан ошол хотел рахмат всем сказать, своей матери,
Куценко Константин Иванович, глава Жолборс, Адыкеев Алмаз байкелерге, Кадыкеев Эдил байкелерге, Марат байкелерге рахмат, баарыңарга рахмат. Силердей патриоттор көп болсун. Иншаллах, Алмаз брат, сизге да рахмат за то, что вы нас зовете в гости всегда. Аллах разы болсун. Салам алейкум баарыңарга. Бүгүнкү биздин конокторубуз Жолбор спорт клубунун машыктыруучусу Азиз Мусаев. Силерге да ыраазычылык, буюрса мына алдыда койгон максаттарыңыздардын баардыгы ишке ашсын. Ошондой эле чогуу келген греплинг боюнча спорт чебери, ММА мушкерлери Урмат Советбек уулу, Кубанычбеков Кудабай, Эркинбек уулу Азатбек, силерге дагы ыраазычылык. Буюрса эми мына алдыда айтылган сөздөрдүн баардыгы ишке ашырылсын. Мына ушул январь айында боло турган, Ошто боло турган чоң бул мелдештин жеңүүчүсү болуп, буюрса жакшы курлар биякта тизилип калсын. Иншаллах. Чоң рахмат баарыңыздарга. Мен атым Алмаз Райымжанов. Көңүл булуп бергениңиздерге чоң рахмат.